аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн ишкердиктеги жашыл технологиялар боюнча сүйлөшөлү деп турабыз. Ал үчүн студияга ЖИА Жашыл экономика комитетинин координатору Эрболот Нурлан уулун чакырганбыз. Белгилей кетсек, бул чыгарылышты ИСУР коомдук фонду демилгелеп колдоого алып жатат. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Кутман күнү чоң рахмат чакырууңуздарга. Алгач ушул комитет боюнча сурагым келип атат. Бул кандай муктаждыктан улам түзүлгөн, анда кимдер мүчө, анан негизи эле ошо ишкерлер акыркы учурларда жашыл технологияларды канчалык колдонуп жатышат? Чоң рахмат. ЖИА бизнес ассоциациясы бул ошо ишкерлерди бириктирген Кыргызстандагы эң чоң ассоциация. Ассоциация өзү 2006 жылдан бери иштейт. Ал эми именно жашыл комитет, жашыл экономика комитети түзүлүп жумуш алып баштаганда 4-5 жыл болуп калды. Комитетте азыркы учурда 70ден ашык ишкер бар. Алардын ишмердүүлүк тармактары дагы ар тараптуу. Жашыл курулуш бар, мисалы анан жашыл энергетика бар, кайра жаралуучу энергия, мисалычы анан агро тармагы дагы бар, дагы жашыл финансы тармагы бар. Тармактар көп. Биз бүт ушул тармактагы ишкерлерди бизге мүчө болгон, мүчө эмес болгон жалпы жашыл экономика тармагында ушул комитет түзүлгөндөн бери уже көп жылдан бери иш алып жүрөбүз да. Комитетти түзүү кандай муктаждыктан улам пайда болгон? Комитетти түзүү ишкерлердин өзүнөн ушундай сунуш түшкөн. Биздин ошо ассоциацияга мүчө болгон ишкерлер эле биз ушул жашыл тармакта иштейбиз. Андан ушул жашыл тармакты дагы жашыл экономика тармагындагы өнүктүрүп, бул тармакка өзгөчө убакыт бөлүп, өзгөчө ушул тармакка ылайыктуу жумуштарды алып барайлы деген сунуш түшкөн. Анан ошол себептен ассоциацияда дагы ойлонуп, биздин там башкаруубуздагы мүчөлөрүбүз дагы ушундай чечим алышкан да. Анан ошодон ишкерлердин өзүнөн ушундай сунуш түшкөн. Анда айтып кетсек, мындай ишкерлер үчүн ушул жашыл технологиялар, жашыл экономика мындай кандай артыкчылыктарды берет? Ассоциациянын эң эле башкы жумушу бул ишкердик чөйрөнү өнүктүрүү жана ишкерлерди колдоо да. Жашыл экономика тармагындагы да биз биринчиден ушул жумушубузга эң маанилүү жумушубуз болуп эсептелет. Анан ушул жумушка көп убакыт бөлөбүз. Мисалы биз азыр министерство экономика министрлик менен, жаратылыш ресурстары министрлиги менен, энергетика министрлиги менен, бүт министрликтер менен тыгыз иштешебиз да. Ушул жашыл экономика тармагында мисалы бир кандай бир жоболорго же закондорго өзгөрүүлөр кирсе, же аларды иштеп чыгууда алар сөзсүз ишкерлердин дагы ойлорун алыш керек да. Ошондо ассоциация ошондой ассоциация кошулат да. Ошондочу өзүнүн сунуштарын ишкерлерден топтоп, анан мындай комплекстүү бир сунуштарды бүт даярдап, анан ошондо министерстволорго берет да. Анан алар ар бир ишкерден өздөрү жеке топтоп жүрүшпөйт да. Ошондо алар өздөрү дагы ассоциацияларга кайрылышат. Биздин комитеттин эң башкы жумушу ушул тармакта болот. Башка дагы биз ишкерлерди окутабыз, мисалычы ишкерлердин өзүн окутабыз. Мисалы жашыл экономикага же жашыл экономика принциптери менен ишкердик алып барам деген дагы ишкерлер көп да. Мисалычы ошолорго дагы түшүндүрүү иштери болот, консультациялар берилет. Анан 1 күндүк, 3 күндүк биздин эл аралык донорлор менен окутуулар, тренингдер дагы болот да.
Анан биз бизнес турларды да кылабыз. Мисалы башка чет өлкөдөгү чоң выставкалар болот, көргөзмөлөр болот, именно жашыл экономика тармагындачы. Могул 24-жылы биз 10-15 ишкерибизди Италияга алып барганбыз. Италияда Экомондо деген чоң бир көргөзмө болгон. Ал жакта кичи ГЭСтер, ошол кайра жаралуучу энергиялар, ушул тармакта чоң көргөзмө болгон да, эл аралыкчы. Биздин ишкерлерибиз ошого барып көрүшүп, ал жактан үйрөнүшүп, башка мамлекеттерде ишкерлер бул тармакта кандай иш кылат экен дегенин үйрөнүшкөн да. Ушундай ар тараптуу иштерди кылабыз. Жана окутуулар боюнча айтып атпайсызбы? Бул дагы ишкерлерден келген суроо талаптан улам жаралганбы? Анан кайсы темаларда окууларды көбүрөөк сурашат? Окуулар боюнча айтып кетсем, мисалы азыр мисалы кредит алганда деле же башка бир финансы, банктарга барабы, фондторго барабы, финансы алыш үчүн жашыл ишканамын деп айтсаң, мисалы сенин шансың көбүрөөк болот да. Анан азыркы учурда уже мисалы 1-2 жыл мурун мындай активдүү кызыкчылык жок болсо, азыр уже кызыкчылык ишкерлер тараптан өтө көп. Булар акча эле эмес, бул вообще салам мындай жалпысынан айтканда өзүнүн ишмердигин башкарганда дагы жашыл принциптер менен башкарса, ишмердүүлүгү өнүгөт да. Ошон үчүн алар өздөрү дагы окуганы кызыктар көбүнчөчү. Мисалы кичүү орто бизнес алар мындай өздөрүнө мисалы тренерлерди жалдап акча төлөп окута албайт да. Аларга мындай бюджети дагы жок. Ошон үчүн биз мисалы эл аралык эксперттерди жалдап, ошо донорлордун жардамы менен ар кандай эл аралык проекттерди кылабыз. Ал проекттер көбүнчө дагы региондордо өзгөчө болот. Биздин ассоциациянын бүт 7 областта тең офистери бар. Бүт ошол офистерде дагы биз өзүнүн ишкерлерибизди жеке чакырып алып, же группа болуп окутууларды дагы өткөргөнбүз да. Анан дагы бир окутуунун түрү бул именно эксперттерди даярдоо болуп окутуу да. Бул биз ошол 24-жылы эл аралык эмгек уюму бар, международный организация турда. Ошолор менен биргеликте проект кылганбыз. Ал жакта биз ишкерлерди же башка бир мындай консультанттарды өзүнүн эксперт менен, бизнес тармакта эксперт менен деп иш алып барган эксперттерди именно жашыл экономикага өтүү боюнча эксперттик окууну кылып, именно ал жакта именно эл аралык уюмдун методикалары менен, алардын тренерлерин менен окутуп болгон да. Анан аларга окуунун аягында сертификат берилген. Бул сертификаты эл аралык деңгээлдеги сертификат болуп эсептелет да. Бул эксперттер окуп бүткөндөн кийин мисалы бир ишкана мен кандай ишкана болбосун айырмасы жок, мен өзүмдүн ишканамды жашыл экономика принциптери менен мындан ары алгым келет, ошол жашыл экономикага өткүм келет, өзүм ишканамды өткөргүм келет десе, ошол эксперттер аларга өтүү боюнча жардам берет да. Мисалы айтып атпайсызбы, ЖИАда 1000ден ашык мүчө бар, бирок бул жашыл комитетте 70 мүчө. Анан мындай салыштырып айтып бере аласызбы? Жашыл принциптер менен пайдаланган ишкерлердин кандай артыкчылыктары же мындай өзгөчөлүктөрү бар? Жашыл ишкерлер бул баягы эле айтып кеткен кредит жана финансыларга алардын өзгөчө шанстары көбүрөөк болот, банктарга кайрылгандачы. Жана ошондой эле алар албетте өзүнүн ишмердигинин жыйынтыгында айлана чөйрөгө зыян алып келбейт да. Мисалы ошол эле текстильный бир цех болсо, ал чыккан ошол текстилден чыккан материалдардан чыккан таштандыны жөн эле мусорго кетирбей, аны же кайра иштетип, же бир кайра иштетүүчү бир компанияга өткөрүп берип, ошондой иш алып барса, бул ишкана уже жашыл принциптерине туура келген ишкана болуп эсептелет да. Жөнөкөй деле офис болушу мүмкүн. Мисалы ал офисин мисалы свет көп колдонсо, мисалы компьютерлер болсо турабы, ошол именно энергияны иштеткенде ошол аппараттарын энергияны үнөмдөп иштете турган аппараттарга өзгөртсө, бул деле уже жашыл экономиканын принциптери менен
болгон офис болуп эсептелет. Жашыл офис деген дагы мындай термин бар. Ошондой жашыл офис болуп эсептелип калат да. Анан мындай түрлөрү дагы өтө көп. Мисал айтып кетсек. Ушул жашыл принциптерди пайдаланып бир ийгиликтүү ишкер кылып аткан кайсыл мисалдарды айта аласыз? Балким бул региондордо болобу, мындай? Принциптер, примерлер көп эле. Мисалы могул биздин ошол эксперт тренерлерди даярдап атканда дагы 10 тренерди биз окутканбыз да, и ошол 10 тренер ошол окуу учурунда эле 10 ишкананы жыйынтыгында өткөргөн да ужечи. Ал ишканалардын арасында ошол эле текстиль менен алек болгондор бар болчу, баягындай сухофрукты өндүргөн ишканалар бар болчу, тамак аш, баягындай ресторан, ошондой ишканалар, кафе ресторандар да бар болчу да. Андай немелер көп эле, мисалычы, көп эле. Демек ишкерлер башында жашыл принциптерди, жашыл технологияларды пайдаланбай деле ишкердигин баштап, бирок кийинчерээк бул принциптер жөнүндө билгенде акырындап өткөндөр деле бар экен да. Ооба, көбүнчө ушундай кылып өтүшөт да. Булардан мындай сиз баарлашып атып негизи эле байкалдыңызбы, мындай жашыл принциптерди өткөндөр өздөрүнө мындай ишкердигинеби же негизи эле кандай бир пайдаларды алып келе алышат экен? Албетте алып келе алышат. Мисалы ошол эле бир таштанды чыкса, бир цехтен же бир өндүрүш заводунанчы, ал таштандыны таштанды менен бир нерсе кылыш, бул уже ишкерге бир мындай чыгым болот да. Ал таштандыны уже бир ага же аны кайра иштетсе, же башка бир ошо кайра иштетүүчү компанияга өткөрүп берсе, же даже кээинки учурларда сатса, могул кайра иштетүүчү компаниялар кээде ошондой сырьёну сатып алышат да, жетишпегендиги үчүнчү. Бул ишкер ошол ишкананын өзүнө эле жеңилдик болот да. Ал таштанды боюнча уже ага мани да бербейт, ага башка бир чыгым дагы ага кетпейт да. Ошол эле свет менен, светти, мисалы, лампочкалардын деле атайын ошондой энергияны үнөмдөй турган лампочкалардын түрлөрү бар. Мисалы, бүт офисинде, мисалы, 100 квадрат метр болсо, ал жакта толтура лампочка болот да, мисалы, ошонун баарын өзгөртсө, кийин мисалы айдын аягында же кварталдын арагында кайра эле коммунальный услугалар төлөгөндө, ал жакта сразу уже чыгым азыраак болгону көрүнөт да. Жана булар мындай өзүн үнөмдөгөндөн сырткары экологияга дагы анан бул жыйынтыгында албетте аялган чөйрөгө эч кандай зыян келтирбейт. Ушул жашыл технологияларды колдонгон же жаңы ишкерлик баштап жаткандарга мындай кандай колдоолор бар? Азыр именно мамлекет тарабынан колдоолор жыл сайын көбөйүп баратат. Салык тармактан, ошол эле жеңил кредиттерди алуу процесстерин атайын именно ушундай жашыл экономикага өтүү же жашыл технология сатып алуу үчүн жашыл кредиттерди дагы азыр чыгарып атышат. Мисалы, жашыл технологияны сатып алам, мен өзүм офисиме коем же именно өзүмдүн производствомдо иштетем десе, азыр ресурс-эффективный и ресурсосберегающий принципке туура келген бүт немелер, технологиялар азыр импорт болгондо аларга салык төлөнбөйт да. Бул именно ошондой сатып алуу маселесинде кыйла жеңилдик да. Ошол технология өзү кыйла арзан түшөт ишкерлер үчүнчү. Башка бул принциптерге туура келбеген башка технологияга караганда арзан болот. Ушундай ушул мисалы кетирсек, ушул дагы болот да. Андан мисалы азыр мисалы транспорт, мисалы экологиялык транспорттор, электромашиналар дагы азыр өтө калк арасында өтө популярный болуп атат. Электротранспорт дагы азыр бажы салыгынан бошотулган да, 25-жылдын аягына чейинчи. Азыр мисалы ишкерлер өзүнүн баягындай командировочный
служебный машиналарын мисалы электромашиналарга алмаштырса болот. Там грузовой машиналар деле азыр бар. Мисалы именно абага зыян келтирбей турган Евро 6 деген машиналардын түрлөрү бар. Мисалы ошолорго өзүнүн автопарктарын ошондой машиналарга өзгөртсө деле бул уже именно абага зыян келтирбейт, и алар өздөрү дагы ушундай салыктардан бошотулат. Жеңилдиктер боюнча. Жеңилдиктер. Ошо сиздер комитетке башында бир 4-5 гана ишкер мүчө болсо, андан ары азыр 70 бул өтө эле мынтип өскөн экен. Анан алардын иш аракеттери же мынтип ою кандай болуп өзгөрүп атат деп ойлойсуз? Мындай салыштырып караганда кайсыл жакка өзгөрүп атат? Алар азырынча уже башка ишкерлерди дагы жашыл экономикага өтүү боюнча уже иштеп жатышат да. Мисалы азыр өздөрү менен өздөрү эле болбой, башка биздин мүчөлөрдү, анан биздин мүчө эмес башка ишкерлерди деле жашыл экономикага өтүп, жашыл технологияларды колдонуп, анан кийинки жашыл финансыларга мүмкүнчүлүктөрүңөрдү өзүңөргө ачкыла деген ушундай иш аракеттер менен алектә. Анан албетте булар биздин ишкерлер мамлекетти деле ушундай инициативаларында ишкерлер үчүн жеңилдиктерди ойлоп табып, жеңилдиктерди киргизип атканда мамлекетке дагы дайыма мындай сунуш берип, жардам бергени дайыма ачык. Ишкерлерде жашыл технологияларды киргизүүдө мындай кандай тоскоолдуктар бар учурда? Тоскоолдуктар көбүнчө эле ошол эле акча маселесинде. Азыр мисалы кредиттер, банктар, фонддор кредит бергени менен кредит алуу процесси өзү өтө кыйын. Банктар кредит берет, алар үчүн атайын ушундай жашыл проекттер үчүн, жашыл технология үчүн аларда атайын бөлүнгөн өзүнүн бюджеттери бар. Там ИБР, АБР, чоң дүйнөлүк банк, ошого окшогон чоң эл аралык организациялар ушундай проекттер үчүн акча бөлөт да банктаргачы. Алар бирок ошол акчаны алууда өтө кыйналышат да. Процесстер өтө кыйын. Анан өздөрү же билишпейт деле, мисалычы ушундай кыйынчылыктар бар. Анан көбүнчө маалыматтын эле жетишсиздиги. Мисалы көп ишкерлер ошол эле лампочкаларды алмаштырып койсо үнөмдөсө болот экен деген маалыматы жок да. Ошон үчүн биздин ассоциацияда дагы көбүнчө Бишкекте да, региондордо дагы именно маалыматтык компанияларды кылып, көбүнчө ошо маалымат таратуу менен дагы көп алек болот. Маалыматтык жактан да негизи ишкерлер эң биринчи мындай эсептөөнү жүргүзүп, канча чыгаша, канча киреше болот дегенде эсептейт го. Негизи жашыл технологияларды киргизиш үчүн атайын бир бул жөнүндө маалыматы бар адис отуруп муну санап бериш керек эмеспи? Ооба. Атайын бир мындай ушундай маалыматы бар адам балким керектелип жатат. Ооба, мисалы алар үчүн албетте баягындай финансовый консультант деген эле ошондой эле бир зеленый консультант болуш керек да. Ушундай чыгымдар кандай болот, бүт баарын санап бериш керек. Ассоциациянын өзүнүн андай консультанттары жок да, биз мындай экөөнү мындай жолуктурабыз да. Мисалга айткандачы, бул жакта билген адам бар, бул жакта ошого муктаж болгон ишкер бар. Биз ошол экөөнү эки тарапты бири-бири менен жолуктуруп, буга маалымат бере турган бир площадка түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп беребиз да. Комитеттин өзгөчө жана башка министрликтер менен мыйзам чыгаруудагы бир катышкан аракеттерин айттыңыз. Анан мындан сырткары бир форумдарды уюштуруп жүрчү эле. Бул кандай, сиздер күткөндөй жыйынтыктарга жеттиңерби? Эмне берди мындай форумдар? Комитет түзүлгөндөн бери биз бир 4-5 чоң форум түздүк, форум өткөрдүк. Экономика министрлиги менен биздин ошол жашыл экономика деген чоң проект болгон форумубуз бар. Ал жыл сайын өтөт болчу. Ал форумдун эң мындай жакшы жыйынтыгы деп айтсам болот. Бул именно биздин мүчөлөрдү, ишкерлердин, анан жалпы эле кыргыз элинин маалымдуулугун чоңойтты да, кыйла элечи. Мындай форумдарда өтө көп адамдар катышып атты. Башталышында 500 адам болсо, 24-жылы биз өткөргөнбүз, 1500 адам катышты.
Анан bunday форумдардын пайдасы дагы бул ушундай площадкаларда, ушундай аянтчаларда ишкер менен мамлекет эки тарап жолугуп, анан маселелерин бирге талкуулап, эки тараптын сунуштарын угуп, анан бир чечим ойлоп чыгышат да. Ушул форумдун эң пайдалуу болгон жыйынтыгы дагы ушул. Мисалы, экономика министрлиги бул мына жашыл экономикадагы политиканы түзүүчү орган болуп эсептелет да. Анан алар жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы бар, улуттук программа. Ушул 25-жылы жаңыланып чыгыш керек. Жашыл таксономия деген дагы чоң документ бар, улуттук. Ошону иштеп чыкканда экономика министрлиги ушул документтерди иштеп чыгат. Анан алар сөзсүз бул документтерди иштеп чыгганда ишкерлерди угуш керек. Ишкерлерди угуш үчүн ушундай площадкалар түзүп туруш керек да. Анан жыя ушул 22-жылдан бери ушул форумду өткөрүп келет. Анан дагы бир чоң форум бул жашыл финанс деген дагы бир форум болгон 23-жылы. Ал жакка биз ошо Америкадан спикер чакырып, анан ошо АКШ элчилиги менен, Кыргызстандагы АКШ элчилиги менен биргеликте, экономика министрлиги менен биргеликте чоң форум өткөргөнбүз, конференция форматында. Анан мурдакы жылы дагы таштандыларды кайра иштеп чыгуу тармагында дагы бир чоң форум өткөрүп, ал жерде дагы форумдун алкагында эле көргөзмө болуп, ал жака 20дан ашык ошондой ишкерлер өздөрүнүн кайра иштелип чыккан продукцияларын көргөзмөгө чыгарышканда, анан ошол тармакта иштеген ишкерлердин кандай көйгөйлөрү бар, ошону ошол форумда биз мамлекеттик органдарга, эл аралык донорлорго, биздин партнерлорго ошол жакта айтып, бирге талкуулап, анан сунуштарыбызды бергенбиз да. Мамлекеттик органдар албетте биздин алардын да өздөрүнүн иштери бар, мисалычы, бирок көбүнчө ишкерлер айткан сунуштарды угушат, анан кабыл алышат. Ошон үчүн мындай форумдар дайыма потребности да. Мындай форумдар дайыма керек. Бул жылы дагы биз азыр точно айта албайм, бирок бул жылы дагы биз жаңы чоң бир ушундай жашыл экономика тармагында бир жаңы башка бир форум өткөрөбүз. Форумдун темалары дагы, мисалы, бир жылы таштанды болсо, кийинки жылы кайра жаралуу энергия булактары деген сыяктуу бир өзгөрүп турат экен. Бул дагы ошол жылдагы бир актуалдуулукка жараша же башында маалымдуулук катары кетсе, бул кийинки этапка ишкерлердин өтүп жатканынан кабар береби? Темаларды кантип тандайсыңар? Ишкерлердин анан в целом экономикадагы тенденциялардан жаралат. Ишкерлер өздөрү дагы, мисалы, ошол бурдакы жылы кайра иштеп чыгуу тармагы, таштандынын кайра иштеп чыгуу тармагы өтө активдешкен. Мамлекеттик органдар менен тез-тез жолугуп, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, салык маселесинде көйгөйлөрүн айтып, мындай өздөрүнүн үнүн уктургусу келген да. Ошон үчүн дагы ушундай форумду өткөрүү маселеси жаралган, ошон үчүн өткөргөнбүз да. Анан биздин албетте эл аралык партнерлордун дагы повесткасына туура келип, мындай бүт тараптар кызыктар болгон да. Негизи ошо жашыл технологияларга өтүүдөгү эң негизги мындай балким тоскоолдук катары ошо алардын бир маалымдуулугу жок экени өзгөчө региондордо мындай орун алып атканын айтып атпайбызбы? Анан ишкерлерге же бир ишкердик баштайын деп пландап аткан адамдарга кандай кеңештерди айтасыз? Жашыл технологиялар боюнча, негизи эле жашыл экономика боюнча алар эмнелерди билиш керек? Жашыл экономика тармагы азыр дүйнөдө өнүгүп атат. Өзүнүн ишканасын же жашыл экономика тармагында именно жашыл технологияларды сатуу менен же өндүрүү менен алек болуп иш алып барам деген ишкерлер болсо, алар албетте буну баштаса болот. Азыр именно Кыргызстанда дагы политика мындай ишкерликке үнөмдөйт. Мамлекет тараптан да көп жеңилдиктер бар, айтып кеткендей элечи. Анан экспорт импорт маселесинде дагы Кытай азыр өтө көп жашыл экономикада технологиялар боюнча өтө алдыңкы орундарда. Кытай менен иштесе болот. Европа өлкөлөрү ачылып атат. Мүмкүнчүлүктөр көп. Анан ошондой эле айтып кеткен бул тармакка өтө көп акча дагы
бөлүнүп атат. Просто ошол акчаны кантип алса болот, ошол процесстерин үйрөнүп, анан ошондой банктар менен, фонддор менен, өнүктүрүү фонддору көп да биздечи, ошолор менен мындай тыгыз иштеп, ошолордон ошол жеңил кредиттерди кантип алуу процесстерин билсе эле, мындай ишмердиги кете берет да. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Эфир соңунда негизи бул комитеттин алдыда кандай пландары бар, бул жашыл технологиялар боюнча эмне иштерди аткарат, анан ишкерлер кантип ага кошулуп, мүчө болуп же ошол кызматтарды көрсө болот экенин айтып койсоңуз, анан жыйынтыктайлы. Комитет бул жылы ошол айтып кеткендей эле чоң бир иш чара өткөрөт. Именно азыр кайсы тармакта экени белгисиз, бул ошол ишкерлердин өзүнөн сунуш түшүш керек да. Анан азыр биз электротранспорт өнүгүп аткандыгы үчүн, именно электротранспорт үчүн инфраструктура куруу боюнча азыр уже иш алып баратабыз, ушу 25-жылдан баштап. Электротранспорттор үчүн электрозаряддоо станцияларын орнотуу жана ошол процессти, азыр ошол процесс өтө мындай узак убакыт алат да, ошол процесстерди жеңилтирүү боюнча биз азыр Бишкек глав архитектура, анан экономика министрлиги, энергетика министрлиги менен тыгыз иштеп атабыз. Депутат жогорку кеңештеги депутаттар да бизди колдоп атат. Анан азыр могул электр самокаттар тармагында дагы бул жылы көп чоң иш алып барабыз. Азыр ошол самокаттар өтө популярный болуп атпайбы? Азыр күн жылыса кайра көчөдө самокаттар пайда болот. Бирок самокаттарды кантип колдонуу боюнча жобо жок да. Бирок азыр ошол жобо иштелип чыгып атат мэрия тараптан. Ошол жобону иштеп чыгууда дагы азыр ассоциация, анан биздин комитет, биздин ишкерлер ошол жобону иштеп чыгууда өзүнүн сунуштарын берип атышат. Дагы биз бул жылы дагы көп ошол эле маалымат берүү, окутууга басым жасайбыз. Ошол эле эл аралык уюму менен, анан азыр GIZ менен биздин азыр бир проектибиз болуп атат, жашыл экономика тармагында. Ал жакта биз ошол эле эксперт консультанттарды окутуп атабыз, ошол жашыл экономика өткөрүү боюнча. Анан студенттер менен жаңы инновациялык проекттерди ойлоп чыгуу менен иштеп атабыз. Анан ошондой эле жаштарды жана студенттерди маалымдоо иштери да, получается, жашыл экономиканы студенттерге дагы жеткирүү. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз ишкердиктеги жашыл экономика боюнча сүйлөштүк. Студияда мейманда ЖИА жашыл экономика комитетинин координатору Эрболот Нурлан уулу болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.